Таанышып алыңыздар, Айгүл Кубатова, Борбордогу жогорку окуу жайынын студенти. Алай районунда катталган. Нурсултан Исаков, мамлекеттик кызматкер, Ысык-Көл районунда катталган. Айсулуу Бакирова, Бишкекте жеке секторда иштейт, Кара-Балтада жашайт. Аларды эмне бириктирип турат? Алардын баары ар башка шаарларда жана айылдарда катталышкан. Бирок 2024-жылдын 17-ноябрында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо күнү өздөрү катталышкан жерден алыста болушат. Алардын шайлоого катышуу укугун ишке ашыруу үчүн биринчи жолу өлкөдө аралыктан добуш берүү киргизилип жатат. Бул формат башка шаарларда жана айылдарда туруктуу катталган шайлоочуларга башка жерлерде жүрүп эле добуш берүүсүнө мүмкүнчүлүк берет. Эми алар аралыктагы шайлоо участкасына барып, кичи мекени болгон шаардагы же айылдагы өздөрүнүн депутаттарын шайлай алышат. Муну кантип жасоого болот? Болгону жөнөкөй 3 кадам жасоо керек. Биринчи кадам. Эгерде сиз шайлоо күнү жашаган жериңизден башка жерде болсоңуз, анда 2024-жылдын 1-ноябрын кошуп алганда барган шаарыңыздагы аралыктан добуш берүү үчүн ачылган шайлоо участкасына келип, же тизме шайлоочулар порталындагы электрондук шайлоочулар кабинети аркылуу арыз берүүңүз зарыл. Экинчи кадам. Шайлоо күнү келген шаардагы аралыктан добуш берүү үчүн ачылган шайлоо участкасына барыңыз жана манжа изи же жүздү таануу аркылуу биометрикалык идентификациядан өтүңүз. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын жаранынын идентификациялык картасын же жалпы жарандык паспорт же электрондук паспортты көрсөтүү керек. Идентификациядан ийгиликтүү өткөндөн кийин экранда сиздин сүрөтүңүз көрсөтүлөт. Андан соң сизге автоматтык түрдө чеп жана сиздин округуңуздагы партиялар же талапкерлердин тизмеси бар бюллетень чыгарылып берилет. Үчүнчү кадам. Талапкердин тизмеси менен таанышып чыгыңыз. Эгерде сиз шаарда катталган болсоңуз, шаарды кеңеш үчүн бир саясий партияны тандаңыз. Айылда катталган болсоңуз, анда шайлоо округуңуздагы мандаттардын санынан ашпаган талапкерлерди тандаңыз же баарына каршы деген пунктту белгилеңиз. Андан кийин толтурулган шайлоо бюллетенин автоматтык эсептөөчү урнага салыңыз. Добуш берүүңүздүн жыйынтыктары сиздин участкалык шайлоо комиссиясына жиберилет. Добуш берүүнүн купуялуулугу кепилденген. Ар бир добуш маанилүү, ар бир добуш эсепке алынат.